Саламатсыздар бардактуу көрүүчүлөр. Бүгүн азыркы учурда биз Бишкек шаарындагы Акжар коңшунда турабыз. Бизге кызык болгондо ушул Акжар коңшунда элге да кызык экен. Ушул көчөдө биздин бир апабыз акыркы жолу бир коңшусу айтат, келгениме 8 жыл болду дейт. Бирок 8 жылдан бери ушул апам көчөдө отурат дейт. Анан апабыз менен бир баарлашып, маектешип элге чагылдырып бергенге даярбыз. Биз менен бирге болуңуздар. Саламатсыз папа. Кадайсың балам? Жаксың ал, иштериң эл жакшы. Мен соң жакшыбы? Кудайга шүгүр, өзүң эл отурасың ал, оңно, доктор. Мен соң жакшыбы? Кудайга шүгүр. Аман эсенсизби? Мен баягы экран аркылуу көрүүчүлөр менен сиз менен таанышуум туура келдим. Таанышайлы апа? Майлы. Аты жөнүңүз ким болот? Мен Гүлжамал атым. Нокаттык Шаңкол айылынан болом. Атамын туугандары алайда Мурташта дагы бар, Мөнөктөрдөн. Анан апам Карасулук Папандык Парсиезден болот. Анан эми ушинтип бул жака жалгыз кызым бар эле, ошол кызым менен ушакта келип кызым күйөөсү өлүп калган. Азыр бала чакасы менен ал башка жакта жашайт. Мен үкамын инимин үйүндөмүн, инимин үйүндөмүн. Нокаттык инимин үйүндөмүн. Ал үйүн мага бошотуп беришип өздөрү башка жака чыгып кетишкен. Мен ошол үйдө жашайм балдарым менен. Жакшы апа. Анан Эми мага үйдүн эскилиги болуп калды, төбөдөн суу агат, ошо курал жарак керек балам. Анан кийин ошо тиги неме үйүмө кичине жардам керек. Дарпари давлениядан дарпар алып ичем өзүм. Анан ошентип кызымдын жанында неберелерими жетелеп жүрөм. Кудай берген кызым, Алла берген балам деп неберелерими жетелеп жүрөм. Кызымкында барам, кайра келем. Кызым башка жакта квартирада жашайт. Биз экөөбүз бирге жашай албайт экенбиз. Балдар менен көнүшө албадык. Андан кийин үкам, мейли эжем мен багайын, сен балдарың менен жакшы тирилигиң кыл дейт. Кызымдын азыр үйү жок. Азыр башка жакта квартирада жашайт. 4-5 баласы бар, күйөөсү өлүп калган, ал закisi жок, неме үй ала, неме кыла алган эмес, пособие албайт. Ошентип, ошо кызымкына барам, үкамкына келем. Анан базар чарга барып, бир нерсе алды сатты кылып, кайра келем. Ошол инимин үйүндө жашайм мен балам. Элдер жардам берсе, ошо үйүмө курал жаракка жардам берсе, үйүм оңдоп берсе, жакшы болот эле. Ошол үкам ошол үйдү сизге берем, өткөрүп берем дейт. Сизге өткөрүп берейин эжем, мейли. Ошол үйдө неберелериңиз менен жашаңыз, сизге менден бир жардам деп иним ошентип, үкам ошентип атат. Ошол үйдү эле отуруп калайын деп мен кемпир үкамдын үйүнөн чыкпай отурам. Башка жактан кыйналыгым жок, ошо неберелерим чоңоюп калды, Кудайга шүгүр. Канча жашта чоң небереңиз? 8-класста, 6-класста окуйт. Ошо неберемди бир жерге ишке киргизип берсең эл, ишбейга бир балага ишке киргизип берсең эл, балам. Кичине элге кызык экен да. Сиз бул жакта жашаган кошуналарыңыз, бияктагы Акжардын тургундарычы? Сизди көпчүлүк көчөдө отурганыңызды көрөт экен да? Эми көчөдө эшигимдин алдында отурам да, эшигимдин алдында анча-мынча жөн эле эшигимдин алдында отурам. Эми көчөгө баргандан көрө өзүмдүн эшигимдин алдында отурсам эмне болуптур, эмне бирөө чамандык болуптурбу? Үйдө отурсам зерийип кетем, анан эшигимдин алдына чыгып отурам да балам. Жакшы. Апа, могу коляскаңызды кайка алып чыгып баратасыз? Магазинге келдим эле, бул ушу неберелерими коляскага салып сүдүрөп жүрүп баккан неберелерим коляскасы. Жалгыз эле кызым бар, ал кызымдын үйү жок, ар жерде квартираларда жүрөт. Бечара кызым кыйналып, ушинтип кызыма анча-мынча жардам берейин дейсем бере албайм. Кызым келип кетип, балдары менен келип кетип, карап кетишет, апа деп, мени үйлөрүнө апарып жуунтуп, тарантып, кийим кечем жууп алып келишет. Анын апамын, атамдын туугандары алайлык Мурташтан, Папандан,
Тарсиезден, Ноқат Шаңқолдон, туғандарым бар. Шаңқол Ленизм деген айыл бар, илгерки. Алтынбек Сулаймановтың айылы. Маға ушу кішіне жалғыз қызым өкөйіз жардам берсе, үйім оңдап берсе, құрал жарағым. Үйім тінекен болбай қалды да, чиріп қалды. Жамғыр өтіп кетіп атат. Ошоны бір жерге кредит алайынбы дейм, же бөлөк алайынбы десем, ичким пенсионерге бербейт экен, бөлөкпе. Пенсия 500-600 эле алам, көп деле албайм балам. Мен илгерки жашооңузга жетеби? Эми ошонтар парма жеткирем да балам. Ошентип тиричилик кылам пенсиямен. Неврелерим деле неме жалгыз бойлуу деген алат, кызым Мататношный деген. Агайам үйү жок. Ушундай. Бечара алдагы балдары менен кыйналып, балдарын багы өзү зорго жашайт. Сиз канча жаштасыз апа? Мен азыр толук канчага чыктыңыз? 58 жылкымын да. Ошондо канчага чыгам билбейм. 58 жылкымын. 66 жашка чыгыпсыз. Ошо 66-га чыктым. 70-ке чыгайын деп калса апа. Бирок жаш көрүнөт экенсиз. Ооба. 50-дө эле көрүнөт экенсиз да. Майлем, тиричилигим ушу давление менен оорубасам, басып эле жүрсөм болду, ушинтип тиричилик. Күйөөм карагулжалык болот. Күйөөмүн туугандары бар, бирок каралашпайт, жардам бербейт. Жалгыз кызым менен келе бергенбиз. Ошондон бери Ноокатта туугандарым колунда жашап калгам. Ошентип ошо кызым экөөбүз ээрчишип жүрөбүз. Күйөөмүн туугандары ушу Бишкекте деле бар, каралашпайт. Бизге жардам бербейт. Күйөөмүн үйүн алып койгон, күйөөмүн туугандары. Бизге жардам бербейт. Күйөөмүн үйүн алган эмесмин. Балам болуп туруп, кызым болуп туруп алган эмесмин. Заксын 40 кылып калган экен деп бербей койгон. Анан өзүм ошо туугандарым укам үй сатып берди. Ошол укам үйүндө отурам. Жакшы болгон турбайбы? Бул жака документтер берилип баштаптыр дагы жака. Мага кызыл китеп алып берди. Ушу кемпирен эжеме ушу үй болуп калсын, ушу неберелер менен ошол жерде жашап калсын деп. Бир эле неберем менен жашайм, калган неберем кызым экөө башка жакта жашашат квартирада. Бу жерде бир эле неберем экөөбүз эле жашайбыз, жалгыз калбайм үйдө. Ошо неберелер менен айланып, барып келип жүрөм. Кудай берген неберелерим, Алла берген неберелерим деп, ошентип неберелеримди жакшы көрөм. Бала көрбөй жүрүп көргөн жалгыз эле кызым. Ошол кызымдын 4-5 баласы бар. Олар эркек балдары бар. Өмүрүн берсин. Ошол балдарды ушу коляскада жетелеп жүрүп, чоңойтконмун, сүдүрөп жүрүп. Өмүрүн берсин. Эми апасына бердим, мен карычылык болду, мен коем карыганда апасына барсын. Мен бага албайм дайым, карыдым дайым. Өзүм зорго калдым. Коем апаңы ал менен трилингелди кылгыла. Менен өзүмчө трилингим кылайын деп. Ошо үйүмө курал жаракка, ремонтко ошо жардам берип, анан кийимге ала албай атам, акчам ашпайт. Ошо жеп ичкенден дарыдан дары неме кылат, сатып алам, өзүм неме кылам, ошентип жүрөбүз да. Эт алып жейсиздерби? Эт деле ала албайбыз. Ошо неберем экөөбүз ошо эпте үйгө келип тиричилик кылып, жеп алып, бирөөлөр базардан бир нерселерди алып берет, бизге жардам берет, ошолорду алып, жеп алып, жүрөбүз да тиричилик кылып. Балаңыз, небереңиз мектепте окуйт? Неберем апасынын колунда мектепте окуйт, менде жашабайт, апасынын колунда жашайт. Мен күндүзү үйүмө бияка келем, кечкүрүн аякта кетип калам, түндөсү үйдө турбайм. Жалгыз болгонуңуз үчүн, жалгыз болгон үчүн балдарымдын алдына кетип калам. Күндүзү үйүмө келип, жүрүп, отуруп кете берем балам. Жакшы. Эми баласы жок, көчөдө калган эмесмин балам. Мен просто үйүмө жардам берсең эл, курал жарагыма жардам берсең эл. Илгери мен текстилде, шол комнатта иштегенмин. Атамын, апамын туугандары ошто бар. Анан эми ушул үйүбүздү эптеп үй кылып алсам жакшы болот эле. Ошо укам ошондой кылып, ошо үйдү документтерди алып берди.
Oşo nevreme ötkörüp bersem, bir nevreme deyip koyam da oşo üydün dokumentini oşo bir nevreme çoğun meni jaşagan nevreme ötkörüp bersem deyim da. Жақсы. Jal ükeme kalbasın deyim. Oşo menin nevrem nüyü olup kalsın deyim da oşo nevreme ötkörüp bereyin dep. Ol mağa kızıl kitapты mağa ötkörüp berip atpay benim. Anam men nevreme ötkörüp bereyin dep atam. Kızınızga ötkörüp berbeyim, kızım bala çakası men özlörünçe üy al, özlörünçe tiriliğin kızını alar dep. Баягы баладан дагы небере ширин болот деген чын бекен? Ооба да невреler жакшы болот экен, невре ширин болот экен. Ал неврем келип карайт, оорусам кийим кечем жууат, бөлөгүм өтө көтөрүп карайт, жардам берет неврем күрсүлдөп. Эркек бала да. Tayne menin bala çakam görüň, nevrem meni üylöň, anan ölüň deyt. Ba milisiyalardagy oşo balaň zepte 18 yaşka çygyp kalsa, üy oşo kalıp kalsa jakşı bolot ele. Nariman dep atası narındыкta, narındıktar oşo jardam berip kalsa, oşo üylü bolup kalsa deyt. Hem oşoga ötkörüp berem da oşo nevremi ötkörüp berem. Nevereňiz ömür uzun bolsun. Mayli. Neverelүү, çeverelүү bolуңуз. Aytganing gelsin balam, mayli. Toora bolуңуз, ömür uzun bolsun. Hem bari jakşı bolot. Oşo balam üylөнгüçeň ölbey kalsam bilbeyim, ölüp kalsam bilbeyim emme. Oşo balaga üyüm kalsa deyim de, oşo nevreme üyüm kalsa deyim de. Anam men mындай özüm bilbey, köçöde jatıp kalgan jerim jok. Bir jakşyny ele tiriliğim kılam. Bar jogum bar, maga jardam bere turganym bar, oşo kural jaragım jok, tamak aştan bar jogum ele bar, produktolarym bar. Anan oşo kural üyüme, kural jaragım jok, oşagman. Kiyim geçem jok, oşo nevremi bir jerge jardam berip işke kirgizip berseňiz, jakşı bolot ele. Nevereňiz kança yaşta hazır? Ha? Nevereňiz kança yaşta? Şu 6-cı klas okuyor. Şüveyaga bir jerge kanikul bütküçöň bir jerge işke kirgizip berseňiz, wagtynça işlep tursa maylile deyim da. Jakşı apa. Bul jakta koşnalarınız menen jakşı mamile edesizbi? Koşnalarımız değil mi? Her kim özün üyünde de biröge jardam berbeyt da. Biröge jardam berbeyt. Aralaşpayt birö. Her kim özün üyü menen özü bolot. Biröge arkasından jügürüp sottoşkon hakkыбыз jok deyt. Her kimin el özüň ölmen özüň öl bolgula deyt. Jakşı apa. Эми nevereňiz ömür uzun bolsun. Бирок үйдөн баягы чатырдан кыйналганыңыздар бар экен. Mınanday oşo ötüp şipir kılıp berse emile kişine şipir alıp üstün cevap berse dele meylili şu dualım buzulup kaldı üyüm oşo köçöyünde öyle turat da üyüm köçöyünde öyle buzulayın dep turat üyüm çok emes bar ele hem oşo kevirkilere etken üy var oşo üyde üy kılıp albayı jay kılıp albayı elder üy jayı jok köçöde jüröt dep men her kim ermek deyt ermek degen menen birok üyümün kişine remontuna surayım da kıynalam da anın el bilbeyt eken anı üyün var jayın var jasay berбейсиң be deytken üyüm jayım bolgon men aga da remontga men kempir iştebesem garganda nevrem kişineke jaş bala bolsa kantip jardam beröz biröden bir tiyin surasaң berbeyt hiç kim jardam berbeyt. Toora apa. Hazır oşondoy zaman. Bирок 5 kol teң emес. Anan oşol hem nevrelerim menen ele jaşap, nevrelerim günün göröйүн degen el jurttan oşontu ele surayım, jakşı özüm ele oşo nevrelerimden jürüp nark düýnege şunday jakşı ele bolup keteyin. Men orup sorup bansalarga katty korup bansalarga jatkan jerim jok. Bölök jölüm jok. Baya prosto baya davlenem ança baldarını kapa kılbağılaçı dep darip içip alıp tiriliğimi kılıp keteverem. Eşi gelken çıkıp ketip oşon deyip oturam da. Emi bul nerseler problema da. Oşo. Problema eken, göy. Emi 66 jaşka çıkıpsız apa da. Жашоодогу арманыңыз туугайын деп атам. Кандай арманыңыз бар жашоодо? Şu nevrelerime, baldarıma jakşılık kılıp, şu jakşına ele bol dünyaya getip kalsam boldu ele.
Ошо небереми үйлөп койсом, ошону үйлүү кылып койсом, үйдү ошого өткөрүп берсем, жакшы болот эле небереме дейм да. Ошо талаш тартыш кылбай, бирөөлөргө талаш тартыш кылбай, ошо небереме өткөрүп берип койсом, жакшы болот эле. Маскалагандар көбү жалаптар да маскалайт, бөлөктөр да маскалайт. Маскаласа маскалай берсин. Мени бомуш десе дей берсин. Менин үйүм бар, жайым бар. Мен бирок көчөдө калган эмесмин. Бомуш эмесмин. Просто баягы үйүмдүн ремонтун жакшы кылып, неберем экөөбүз жакшы жашай берсек, ошол бизге байлык, а? Ооба, эң туура апа, туура айттыңыз. Анан көрүнгөн келип алып, сен үйүңдү алам, сенин жериңди алам, сени мындай кылам деп мен көчөдөгү бомуштарга, жалаптарга моюн бербейм. Ал жалаптар мага келип аны коркутканга акысы жок. Болбойт да, же болобу? Болбойт. Мен үйүм документалдуу үйүм бар да, неберем экөөбүз жашайбыз, балдарым бар. Эмне мен көчөдө калыпмынбы? Үйгө жакшына квартиранттар келсе, жакшына үйгө кирип, жакшына жашай берсин. Мени эрмектеп, бул жинди экен, ал андай экен деп, бирөөнүн өзүнүн үйү болсо, андай жашагысы келбесе, кирбей эле койсун мен үйүмө. Мен аны көчөдөн жетелеп келген жерим жок. Келип туруп сени казандык башыңа кийгизип коем, бөлөк кыла коем деп мени урганы келбей эле койсун бомуштар мындай кылып. Чынтай. Болот, 5 кол тең эмес, аргына. Эми ошондой бомуштар келип алып, көчөдөгү алкыштарга айтам, көчө менен бир болом дейт экен. Бири эл билип айтат экен, бири эл билбей айтат экен. Ошентип кече неме болот. Кече да ошо үйгө квартирант киргизейин десем, киргизбей коеюн десем деле болбойт. Болот, киргизбей деле өзүм неберем экөөбүз деле жашасак болот. Просто баягы үйгө кичине жаныбызга шерик болот деп гана неме кылам да. Башка убакка бизге кереги жок. Неберем сал чоңоюп калса киргизбей деле коебуз. Өзүбүз деле жашай беребиз. Кереги жок. Квартирант жаңжалда скандал болот экен. Анан биз сени жалып кылабыз, бөлөк кылабыз дейт экен. Кылса кыла берсин мени. Мен алардын үйүн сатып алыпмын, же алардан бир тиын сурап атам. Мен өзүмдүн үйүмдө жашайм, өзүмдүн үйүм документалный үйүм бар. Кааласам киргизем, кааласам чыгарам. Мен просто акчадан кыйналганыма киргизип атам. Акчадан кыйналбасам киргизбей деле коет болчумун. Анан келип туруп мени эрмектеп, мени жалып этип, анан квартальныйдагы тиге ошолордуку туура деп мен жөнүндө сүйлөбөйт. Квартальныйдагы мени шылдыңдап кетет, маскалап кетет. Десе дей берсин, баары чындык чечет баары. Квартальныйдагы чындыкты айтпайт. Ошондой 200. Бул жаман, бул ошондой квартирант киргиз, ошондой болуп жүргөндө дейт. Мен киргиземби, киргизбеймби? Квартальныйдын иши болбосун. Квартальный неме кылбайт. Бар, жалып кылган жерине кыла берсин. Мен өзүм үйүм, өзүм убактынча киргизип турам. Анан кичине балдарым чоңойгондон киргизбейм, кереги жок. Туурабы балам? Туура айтасыз апа. Эми Кудай кылам. Мага эл жардам берсе, ошо курал жарактан, ушу үйүмө кичине жардам берсин, шипер, шагал, пагал, ошо ягынан келип, үйүм оңдоп берсе жакшы болот эле. Ошо үйүм бузулайын деп, көчүп качан басып калат деп коркобуз, неберем экөөбүз жаткандан коркобуз. Майли үйүбүздө жашай беребиз, дом үйгө барбай, майли ушу жер эле үйүм кала берсин, майли. Дом үйдү мага эмне кереги бар? Ушу эптеп үйүмө, ушул үйүмө документ алдым, ушул үйүмдө неберем экөөбүз ушул үйдө эле тынч эле жашайлы балам. Туура айтасыз. Апа, өмүрүңүз узун болсун. Элеңиздин убайын көрүңүз, сыйын көрүңүз, Кудай калам жашылыкка жеткирсин. Эми эл көрүп атат. Балким 5 кол тең эмес деп айтып кеттик. Көрүүчүлөрдүн арасынан дагы бир жакшы адамдар чыгып жардам берейин дегендер болуп калат, апа. Буюрса, балким жолугабыз алдыда дагы сиз менен. Эми биз жаштар ар дайым кардын сөзүн капка салып келебиз, дубасын алабыз. Сиз анан бул дуба берип коюңуз эми. Майли, ишиңер жакшы болсун. Бул кемпир ондай дейт, менен неберелерим күнүн көрөйүн, ошо жалгыз кызымдын күнүн көрөйүн, ошону менен жакшы жашайын. Амин, айткан. Балам жок эмес. Ошону окаттык туугандарым айтат, жалгыз кызды тууп алган сага Кудай ошол кызды полковниктен берген экен. Ошо берип ошол кызды жакшы тууп алып, ошодон бала чаккан бардыгы жакшыбы? Же өзүм жалгыз калганым жакшы беле? Кудай кылам сизге белек кылып берген экен да. Ооба да, эми ошо белектерди жакшына белек кылып жашайын да. Ооба,
Апа, рахмат апа. Мейли балам. Буюрса көрүшөбүз. Мейли. Кудай кылам өмүрүңүз узун кылсын. Эл мага жардам бергиси келсе ошол жактан, курал жарактан, үйүмө жардам берсе, ошондой кылса болду эле. Рахмат апа, айтканыңыз келсин.